Эми бүгүнкү иш-чара жалгыз гана таластын маселеси эмес, жалпы мамлекет болгон кең тармагындагы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп кетти. Анан бир топ маселелер талкууланды. Ошол жерден негизги токтолгон элдин кайрылуусу бул болду. Жалпы мораторий жөнүндө мынакей чыккандардын почти 70% айтып кетти. Жалпы кен казуу боюнча мыйзамдарды иликтеп, иреттерге алып келип туруп, анан ар бир лицензияны текшерип туруп, анан кен казганга жол ачып берүү. Себеби деген мына азыркы мезгилдеги лицензия алган кен казуучулардын 99%-inde толугу менен берилген лицензионный пакеттер жок. Пакеттер жок, жана аябай жанагы коррупциялык схема менен берилип атат. Мынакей жалпы ачкандардын баары белгилеп кетти. Бул мамлекеттик уюшкан кылмыш чоң топко айланып атат кең тармагы депчи. Кен казуулардан мамлекетке түшкөн тыйын жок, бирок карама-каршылыктар жана жалпы жергиликтүү элге эң коркунучтуу ситуация түзүлүп баратат. Себеби деген мына жылдан жылга күн ызыйт, кеңдер казылган жерлерде боз топурак калып атат, муздар, суулар кетип атат. Кен казылган жерлерде суулардын нуктары бузулуп кетип атат дагы. Топон каптап жана көчкү болуп турган шарттар пайда болуп калды бир топ жерлерде. Ошол себептен азыр кайдыгерлик мамиле кылбай, баягы мынакей коопсуздук кеңеши чогулган экен. Ошол чогулуштун негизинде тез арада атайын жаңыдан бир топ маселелерди карап чыкпаса, келечекте бизде экологиялык катастрофа жана башка катастрофалар көбөйүп атат. Мен өзүм жеке менчик сунушум азыр алтынды казганды токтотуш керек. Лицензиялардын баарын текшерип бүткөнчө, керек болсо жанагы культурный, духовный туризм уюштурсак дагы бир топ немени карыздарды да жаап кетебиз. Бирок азыр бүгүнкү кездеги алтындын баасы менен бир 10 жылдан кийинки алтындын баасы асман менен жердей болот. Биз $230 даже $100 берип койдук алтындын бир унциясын. 10 жыл өтпөй мынакей $1,5 миң чыгып атат бир унциясы. Бир кымдай эле нерсеси.